Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Менин атым Асаналиев Турусбек Үсөнбекович. Мен кесибим боюнча агрономмун. Эң негизгиси бүгүнкү күндө дыйкандардын көп суроолору болуп жатат. Бактарда кандай иштетиш керек, кайсы сортторду отургузуш керек, кандай жумуштарды жүргүзүш керек. Мына ушулардын баардыгын тең акыркы мезгилдерде биздин жалпы эле республикабызда бак өстүрүү, бакка көңүл бургандар өтө көп болуп баратат. Бул дагы биздин ушу республикага жакшы интенсивдүү бактарды отургузуп, жакшы киреше алып келе турган тармак болуп атат. Бирок ушул тармактын өзүндө кесипкөй адистер жок болгондугуна байланыштуу өтө эле көп суроолор болуп атат. Анын үстүнө дагы көп эле каталар кетип атат ушул алма бактарды отургузууда. Көп каталар дагы булардын баардыгын тең ачык айтыш керек. Биздин негизи бактарактарды отургузганга бизде 3 зона бар. Ушул 3 зона мына деңиз деңгээлинен 500-700 метрге, 700-дөн 900 метр, 900-1200 метрге чейинки аралыктарда. Андан тоолуу райондордо мына кайсы негизи кайсыл зона бизге ошо туура келет. Бул биздин көбү ушу союз мезгилинде ушул иштер жүргөн десең эле тескери көз карап карайт да. Негизи союз мезгилинде ушул бак өстүрүү боюнча аябай көп жумуштар жүргүзүлгөн. Мына ушул бак өстүрүүнүн негизинде бизде 2 зона гана ушул бак өстүрүүгө шарты туура келген. Ошо тоо алды, же болбосо предгорная зона деп коет. 900-дөн 1200 метрге чейинки бийиктикте, андан кийинкиси 2200 метр бийиктикке чейинки өтө суук болбой турган ушул тоолуу райондор туура келген да. Эң негизгиси бүгүнкү күндө ушул айтылган нерселерди эске албастан төмөнкү күн ысык жакка дагы мисалы үчүн чүй боорунда төмөнкү зонага эгип алып атышат, отургузуп атышат дагы. Бул зоналарда интенсивдүү өсө турган бактар дагы өздөрүнүн өсүшү эң эле начар болуп атат. Анын үстүндө бул зоналар эмне үчүн ушундай аныкталган? Аныкталгандыгы биринчиден ар бир өсүмдүктүн өзүнүн климаттык шарттарына жараша өнө турган, өсө турган, жакшы түшүм бере турган зоналар бар. Мына ошол зоналарды биз эске алышыбыз керек. Андан кийин биз ушул жерлерде өсүмдүктөрдү же болбосо бактарды отургузуп атканда 1-2 жыл мурун эле бактарды отургуза турган жерлерди дайындашыбыз керек. Булардын баардыгын тең дайындабасак, айрым эле мисал келтирип кетейин. Жакында эле мага ошо сүрөттөрдү жөнөтүп атат. Мына ошол сүрөттөрдө тамыр оорулары болуп, фузариоз, фитофтороз оорулары дагы ошол өсүмдүктөрдүн жана көп жашылча өсүмдүктөрдүн өстүрүп аткан мезгилде ушул талааларда дагы оорулар көп болуп калат. Ошол оорулар эч кайда кетпейт. Ал топуракта калат дагы. Ошол оорулар дагы ошо алмалардын тамырларын ооруп атат. Андан сырткары дагы эске алыш керек, бүгүнкү күндө чычкандар дагы аябай көбөйүп кетти. Мына ошо чычкандар дагы малинаны дагы, ошо алманын дагы жалпы эле отургузган өсүмдүктөрдүн тамырларын көп жеп коюп атат. Мына ошолордун баардыгын тең кийин өтө көп чыгым тартып калбасы үчүн биз ушулардын баарын эске алышыбыз керек. Мына төмөнкү зоналарда болсо жер астында суу жакын болгондугун эске алышыбыз керек. Анткени кээ бирөөлөр сүрөттөрүн жөнөтүп атат. Мына ошол сүрөттөрдө алма бактын жогорутан баштап жалбырактардын баары саргайып, куурап атканы көрүнүп атат. Бул биринчиден симптом ошол жер астындагы суу жакын болгон мезгилде ошол алманын тамыры сууга жеткенден кийин жалбырактары эң жогорку бутактардан баштап куурай баштайт. Мына ушулардын баардыгын тең биз эске алыш керек. Эми айта берсе, негизи ар бир нерсенин өзүнүн шартына жараша иш кылышыбыз керек. Бул кесипкөй агрономдор бүгүнкү күндө бизге өтө керек болуп атат. Мына эгер биз айыл чарба багытын республикада өнүктүрөлү десек, анда ушул кесипкөй агрономдор, айрыкча агрономдор дагы бир топко бөлүнөт. Мына агрономдордун дагы билими боюнча бак багынчылык боюнча агрономдор, талаачылык боюнча агрономдор,
жерлерден жана курт кумурскаларды кандай күрөш керек, мына ушулардын баардыгы тең агрономдордун өзүнүн адистери бар. Мына ушул адистердин эң биринчиден ушул адистердин жалпы кеңеши керек болуп атат. Мына адистер жок болгондуктан биздин дыйкандар бүгүнкү күндө өтө көп тескери жумуштарды жасап атат. Билим жок болгондон кийин кошуна айтат, башка айтат. Мына ушул тигил айтты, бул айтты менен көпчүлүк убактарда мына биздин өстүрүп аткан өсүмдүк дагы түшүн бербей жатат. Анын үстүнө өсүмдүктөргө өтө көп химиялык заттарды колдонуп атабыз. Бул өтө көп химиялык заттарды колдонгондо биздин өсүмдүк дагы мутацияга болуп атат. Андан сырткары ошол биздин негизи жаратылыштагы биобалансты бузуп атабыз. Эң биринчиден өсүмдүктөр курттарга каршы чачабыз деп, ал жөнөкөй эле курт эмес, жанында турган ошо энтомофаг дейбиз, ушул жанагы зыянкеч курттарды жей турган дагы душмандары бар. Мына ошолордун баардыгы, мисалы үчүн ылдый көчө, үйдө көч деген, алтын көз деген, ушул сыяктуу көптөгөн бизде энтомофагтар бар. Биз ошол энтомофагтарды дагы өлтүрүп коюп атабыз. Ошон үчүн химиялык заттарды бүгүнкү күндө өтө көп бергенди токтотушубуз керек. Бүгүнкү күндө биз ушул органикалык же болбосо экологиялык таза продукция өндүргөнгө багыт алышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө вирус оорулары дагы бизге көп көзүбүздү ачып койду да, мындайча айтканда. Анткени адамдын иммунитетин көтөрүш керек болуп калды. Адамдын иммунитетин кандайча көтөрөбүз? Мына химиясыз өстүрүлгөн продукция ал жалпы витаминдик сапаттардын баардыгын тең. Ошо өсүмдүктөгө кандай заттардын баардыгы тең адамдын ден соолугуна пайда келтире турган болсо, ошол заттардын баардыгы тең. Химиясыз өстүргөндө гана ошол нерселердин баардыгы пайда болот. Анын үстүнө өсүмдүктө мына көпчүлүк убактарда химиялык заттарды бергенде бул топурак өзү жандуу нерсе. Биз ошол топурак жандуу нерсенин баардыгын тең химиялык заттар менен өлтүрүп атабыз. Химиялык заттар менен кайсы микроорганизмдер буга туруштук бере алат? Патогендүү же болбосо оору жугуза турган микроорганизмдер топуракта өтө туруктуу жана күчтүүрөөк келет да. Ошон үчүн жана топурактагы патогендүү микрофлора өтө көп болуп кеткенде өсүмдүктөгү иммунитетин жоготуп атат. Ошону кайра химия берип атабыз. Мына бүгүнкү күндө ушул жер семирткичтерди дагы туура эмес берип атабыз. Анын үстүнө биз бергенде эле жалаң эле селитра беребиз. Селитрадан башка фосфор, калий деген бар, микроэлементтер деген бар. Мына ошолордун баардыгын тең туура эмес берип атабыз да. Эми бул нерселердин баардыгын тең мен силерге айтып отурганым, бүгүнкү күндө азыр интернет булактары бар. Мына интернет булактарынан дагы жакшы маалыматтарды алсаңыздар болот. Бирок көбүнчө орус тилинде болгон үчүн биздин кыргыз тилиндеги орусчаны жакшы түшүнбөгөн биздин багбандар ошону түшүнбөй жатышат да. Ошон үчүн бак боюнча маалыматты кыргыз тилинде жөнөкөй дыйкан түшүнө турган тилде түшүндүрөлү деп бүгүн ошол келип жалпы съемка жасап атабыз. Мына ушулардын баардыгын тең көрүп, биз кандай жумуштарды жасашыбыз керек экенин ошолордун баардыгын тең сиздердин дагы сунуштарыңыз, суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Эми бүгүнкү күнү биз мына жай мезгили келди. Жай мезгилинде бак-дарактарда кандай иштерди жүргүзүшүбүз керек? Эмне иш кылышыбыз керек? Мына ошол тууралуу кичине учкай айтып кетели деп чечтик. Бүгүнкү күндө өтө эле көп суроолор ушул шабдалы, анан гиляс тууралуу болуп атат да. Биринчиден оорулары болуп атат, курттар болуп атат. Мына ушулардын баардыгын тең кенен айтып кетишибиз керек. Мына бүгүн ушул атайын ушул шабдалыга токтолуп атабыз. Эмне жумуштарды жасаш керек? Мына мындайынан бир караганда бүгүнкү күндө бул өтө эле бийик өсүп кеткен. Шабдалы быйыл өсүп аткан мезгилде дагы быйыл эрте жазда үшүк жүрдү. Үшүк жүргөндөн кийин мөмөдө жок болуп калды да. Ошон үчүн бул шабдалыларды биз негизи отургузгандан баштап жыл сайын жаш баладай кылып карашыбыз керек да, ошолорду тарбиялаш керек. Жаш баланы биз тарбиялайбыз, ошол сыяктуу дагы буларды дагы тарбиялаш керек. Буларды формировать этиш керек. Формировать этиш керек деген биз буларга форма беришибиз керек да, форма бериш керек. Анан кандай жумуштарды жасашыбыз керек болуп турат мына азыркы ушул мезгилде.
Бул шабдалыны туура формировать этиш үчүн мына быйылкы жай мезгилинде жүргүзө турган болсо бул жайкы кыюу же болбосо летняя обрезка. Мына ушул операцияларды жүргүзүшүбүз керек. Бул операция деп атканыбыз бул хирург сыяктуу эле кадимки эле. Биз дагы алмаларга же болбосо жалпы эле өсүп аткан өсүмдүктөргө өзүбүз кыябыз, бир жерин алабыз, ошон үчүн бул хирургиялык операция сыяктуу нерсе болуп калат да. Мына эң биринчиден төмөн жагынан башташыбыз керек. Мына жерден баштап, мына биринчи бутакка чейин ушул аралык штамм деп аталат. Штамм болсо бул аралыкта эч кандай бутактар болбош керек. Бул бутактардын бардыгын тең алышыбыз керек дагы. Ушул аралык 50-70 сантиметрге чейин аралык болот да. Өтө да бийик болгон болбойт, өтө да төмөн болгон да болбойт. Анткени мына жерден бул жерде ар кандай астында иштер жүргүзүлөт. Бул жерлерди жумшартабыз, же дагы бир иштерди кылабыз. Кышкы мезгилде ушуларды дагы ороп коюшубуз керек. Мына негизинен мына бул дарак акталып турат. Бул дарактарды көбүнчө бизде жазында акташат да. Жазда дагы акташ керек, күздө дагы акташ керек. Эмне үчүн күздө акташыбыз керек? Анткени күзүндө биз актаган мезгилде кышкы сууктардан, кышкы күндүн тийген нурунан сакташыбыз керек. Азыр мына жерде көрүп турасыздар, түйүнөн бир бутак чыкканда, мына ал эми ушул бутактын жанынан мына быйыл мынандай чоң бутак өсүп чыккан. Мына төмөнкү бутактар ар дайым мына жогорку өсүп аткан бутактардын азык заттарын көп алат да. Биз муну туура формировать этиш үчүн бул артык өсүп аткан бутакты биз жок кылышыбыз керек. Мына эмне үчүн биз жазында ушул жумуштарды жайында жасашыбыз керек. Жайында бул танектүү өсүмдүктөр негизи ар кандай кыркууну же болбосо өтө чоң бутактарды кыркканды жакшы көрө бербейт. Анткени биз кескен жерлердин бардыгына тең калиус деп коет. Ошол калиус пайда болот дагы. Мына пайда болот дагы, ошол жара болуп кетет дагы, оңой менен бүтпөйт да. Бул өрүк, гиляс, шабдалы, булар жазгы мезгилдеги бутоону жакшы көтөрө алышпайт. Андан сырткары мындай тик өсүп баратат. Мына бизге мындай тик өскөн бутактардын кереги жок. Мына ушулардын бардыгын тең биз азыр формировать этишибиз керек. Мына ал жакта мына биринчи катарда экинчиден мына дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мына быйыл азыр кыркканда биз кыркып атабыз, кыскартып, багытын өзгөртүп. Прищипка дейбиз, же болбосо мына бутакты токтотобуз. Бул бутакты биз токтоткон мезгилде эмдиги жылы ушул бутактарда түшүм пайда болуш керек. Үчүнчү мына биринчи катар кетип атат, экинчи катар кетип атат, үчүнчү, төртүнчү катарда уже түшүм пайда боло турган мына ушул аралыктарда түшүм пайда боло турганда бутактар пайда болот. Дагы бир айта турган нерсе, мына шабдаллар мына бутактардын бардыгы тең кыскартышыбыз керек. Мына мындай өтө бийик өскөн бутактарды 3/1 бөлүгүнө чейин кыскартышыбыз керек да. Бири-бирине мындай тийишпеш керек. Негизи биз азыр секаторду колдонуп атабыз, мына секатор. Ушу секатор менен гана иштеш керек азыркы мезгилде.
Бұл секатордың бір жері жақшы. Латайын ушул алмаларды, бақтарды кескенге бағытталған. Бүгінгі күнде базарларда сатып аткан ар кандай түрлөрү бар. Ушул эң негизгиси кайсы түрүнө болбосун, ушу колго ыңгайлуу, кармаганга жакшы секаторлор керек. Эгерде көбүрөөк жерлерде кырка турган болсо. Кандан сырткары биз ушул секатор менен иштеп аткан мезгилде дагы секаторду мына спирт менен жууп, дезинфекция кылып турушубуз керек. Ар кандай инфекциялар дагы бул өсүмдүктөргө кошо кырккан мезгилде ушул өсүмдүктөргө жукпаш керек. Мына момундай ооруп калган жалбырактарды дагы алып коюшубуз керек. Негизинен мына өтө эле саргайып калган, биринчиден ушул азык зат жетпегенден, ушу темир жетпегенден болуп калат. Калий жерсемткичи жетпегенден. Мына бул жерде эми ооруларда грибокта болуп калыптыр. Мына козу карын оорулары дагы жабышып атат да буларга. Мына ушулардын баардыгын тең биз алып, буларды жерге таштаган болбойт, негизи жыйнап туруп өрттөшүбүз керек да. Биз негизи бул жерге туура эмес отургузулган. Ушуну дагы айтып коюш керек. Мына шабдалы бул катарда отургузулгандан кийин жаш көчөттү бул жерге отургузуп атат. Мындай нерсени жасаган болбойт. Ортосунда аралыктардагы мына 3 метрден кем эмес аралык болуш керек. Булар дагы кийин өскөндө бири-бирине тоскоолдук берет да. Мына жана өтө жыш болуп өсүп аткан шабдалыбыз мына ушул формага келди да бүгүнкү күндө.